5-бөлүм. Ошондон кийин Муса менен Аарон фараонго келип мындай дешти: Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: менин элимди кое бер. Алар чөлдө мага арнап майрам өткөрүшсүн. Бирок фараон: Теңир ким экен? Мен аны угуп Исраилди кое бергидей. Мен Теңирди билбейм, Исраилди да кое бербейм деди. Алар ага: еврейлердин Кудайы бизди чакырып жатат. Бизди чөлгө 3 күндүк жолго кое бер. Кудай Теңирибизге курмандык чалалы. Болбосо ал бизге жугуштуу оору жиберет же кылыч менен жок кылат дешти. Ошондо Мисир падышасы аларга: Муса менен Аарон, силер эмне үчүн элди жумушунан алакты кылып жатасыңар? Өз жумушуңарга жөнөгүлө. Азыр бул жерде эл көп. Силер болсо аларды иштеринен алакты кылып жатасыңар деди. Анан фараон ошол эле күнү башкаруучуларга жана көзөмөлдөөчүлөргө мындай деп буйрук берди: Мындан ары элге кыш куйганга саман бербегиле. Алар саманды өздөрү барып чогултуп алышсын. Бирок кышты мурунку эле белгиленген санда куйушсун. Санын азайтпагыла. Алар жалкоо, ошондуктан барып Кудайыбызга курмандык чалабыз деп кыйкырып жатышат. Аларга жумушту көп бергиле, иштешсин. Куру сөз менен алек болушпасын. Ошондо башкаруучулар менен көзөмөлдөөчүлөр элге кайрылып: Фараон силерге саман бербейм. Саманды өзүңөр таап алгыла, бирок жумушуңарды азайтпайм деп айтып жатат дешти. Ошондо эл саман ордуна пая издеп Мисир жерине тарап кетти. Башкаруучулар болсо кышты саман бар кездегидей эле күн сайын мурунку белгиленген санда куйгула деп мажбурлап жатышты. Ал эми фараондун башкаруучулары Исраил уулдарынын ичинен өздөрү дайындаган көзөмөлдөөчүлөрдү эмне үчүн кышты мурунку белгиленген санда куйбай жатасыңар деп уруп сабашты. Ошондо Исраил уулдарынын көзөмөлдөөчүлөрү фараонго ыйлап келип: Эмнеге кулдарыңа ушундай мамиле кылып жатасың? Кулдарыңа саман бербей жатышат, бирок кыш куйгула деп кулдарыңды сабап жатышат. Элиң күнөө кылып жатат дешти. Бирок фараон аларга: Жалкоосуңар силер, жалкоосуңар. Ошондуктан Теңирге курмандык чалабыз деп жатасыңар. Баргыла иштегиле. Силерге саман берилбейт, бирок тиешелүү сандагы кышты толук бергиле деди. Исраил уулдарынан коюлган көзөмөлдөөчүлөр ар бир күнгө белгиленген кыштын санын кемитпегиле деген сөздөн баштарына мүшкүл түшкөнүн түшүнүштү. Алар фараондон чыкканда аларды күтүп турган Муса менен Аарунга жолугушту. Анан аларга: Теңир силерди көрсө экен, бизди фараонго жана анын кулдарына жек көрүндү кылганыңар үчүн, бизди өлтүртүү үчүн алардын колуна кылыч карматканыңар үчүн жазаласа экен дешти. Ошондо Муса Теңирге кайрылып: Теңир, эмне үчүн бул элди ушундай азапка салдың? Эмне үчүн мени жибердиң? Мен келип фараонго сенин ысымыңдан сүйлөй баштагандан тартып, ал бул элге мурункудан да жаман мамиле кыла баштады. Сен болсо өз элиңди куткарган жоксуң деди. 8-бөлүм. Ушундан кийин Иса шаарларды, айыл кыштактарды аралап, Кудайдын падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабарды таратып жүрдү. Аны 12 шакирти жана көптөгөн аялдар ээрчип жүрүштү. Иса ал аялдарды жин оорусунан жана башка оорулардан айыктырган эле. Алар ичинен 7 жин чыккан Магдалалык Мариям, Ираттын сарай башчысы Хузанын аялы Жахана, Сузана жана башкалар. Алар ага өз мүлктөрү менен кызмат кылып жатышты. Бардык шаарлардын тургундары келип, көп эл чогулуп калганда Иса үлгү насаат аңгеме менен сүйлөй баштады. Себүүчү өз үрөөнүн себүү үчүн чыкты. Ал сээп жатканда кээ бир үрөөндөр жол боюна түшүп тапталып калды. Канаттуулар аларды терип жеп кетишти. Кээ бир үрөөндөр таштак жерге түштү. Үрөөн өнүп чыккандан кийин нымдуулук жетишпей куурап калды. Кээ бир үрөөндөр тикенектин арасына түштү. Өсүп келе жатканда аларды тикенек басып салды. Кээ бир үрөөндөр жакшы жерге түштү. Өсүп чыгып 100 эсе түшүм берди. Иса муну айткандан кийин үнүн бийик чыгарып: Кимдин кулагы бар болсо ал уксун деди. Шакирттери андан: Бул үлгү насаат аңгеменин мааниси кандай деп сурады. Иса аларга мындай деп жооп берди: Силерге Кудайдын падышачылыгынын жашыруун сырларын таанып билүү мүмкүнчүлүгү берилди. Ал эми башкаларга үлгү насаат аңгеме менен айтылат. Алар карап турса да көрүшпөйт, угуп турса да угушпайт. Бул үлгү насаат аңгеменин мааниси мындай: Үрөөн Кудайдын сөзү. Жол боюна түшкөн үрөөндөр сөз уккан адамдарды билдирет. Бирок кийин шайтан келет да алар ишенбесин, куткарылбасын деп жүрөктөрүнөн сөздү алып кетет. Таштак жерге түшкөн үрөөндөр сөздү угуп кубанып кабыл алган адамдарды билдирет. Бирок алардын тамыры жок болгондуктан убактылуу гана ишенип, сыноо убагында ишенимден четтеп кетишет. Ал эми тикенектин арасына түшкөн үрөөндөр сөздү угуп, бирок жемиш бербеген адамдарды билдирет. Алар нары басаары менен түйүшкө батып, байлыкка азгырылып, жашоонун рахатына берилип кетишет. Жакшы жерге түшкөн үрөөндөр болсо мындай адамдарды билдирет. Алар сөздү угуп, жакшы, таза жүрөктөрүндө сактап, чыдамдуулук менен жемиш беришет. Иса муну айткандан кийин үнүн бийик чыгарып мындай деди: Кимдин кулагы бар болсо ал уксун.
Эч ким чыракты күйгүзүп аны идиш менен жаппайт, жегеребеттин астына койбойт, тескерисинче үйгө киргендерге жарык берсин деп чырак паяга коет. Анткени ачыкка чыкпай турган жашыруун нерсе болбойт, билинбей ачылбай кала турган сыр болбойт. Ошондуктан кандай угуп жатканыңарга көңүл бөлгүлө. Анткени кимде бар болсо ага дагы берилет. Ал эми кимде жок болсо бар деп ойлогону да тартылып алынат. Исанын энеси менен бир туугандары келип, элдин көптүгүнөн анын жанына бара албай коюшту. Ошондо ага энең менен бир туугандарың сени көрүүнү каалап сыртта турушат деп билдиришти. Иса аларга Кудай сөзүн угуп аны аткаргандар менин энем жана бир туугандарым деп жооп берди. Бир күнү Иса шакирттери менен кайыкка түшүп, аларга көлдүн наркы өзүнө өтөлү деди. Ошентип алар сүзүп кетишти. Сүзүп бара жатышканда Иса уктап калды. Көлдө катуу шамал болуп, толкун уруп, кайыкка суу кире баштады. Алар коркунучтуу абалда эле. Шакирттери Исаны "Устат, устат, кыйрап калмай болдук" деп ойготушту. Ал ордунан туруп, шамалга жана толкундап жаткан сууга тыюу салды. Шамал да толкунда басылып, тынчтык орноду. Ошондо Иса шакирттерине "Ишенимиңер кайда?" деди. Алар коркуп, таң калып, бири-бирине "Шамал менен сууну баш ийдирген деги бул ким?" дешти. Ошентип алар Галилеянын маңдайында жайгашкан Гадара аймагына сүзүп келишти. Иса жээкке чыкканда шаардан аны көптөн бери жин оорусу менен ооруган бир адам тосуп чыкты. Ал кийим кич эмес, үйдө жашабай мүрзөлөрдө күн өткөрчү. Ал Исаны көргөндө кыйкырып жиберди да анын алдына жыгылып катуу үн менен "Иса, бардыгынан жогору тургандын уулу, менде эмнең бар? Суранам, мени кыйнай көрбө" деди. Анткени Иса жинге бул кишиден чык деп буйрук берген эле. Себеби ал бул кишини көптөн бери кыйнап жүргөн. Чынжыр менен байлап кишендеп кайтарганга болбой, ал кишени талкалап салчу. Жин аны ээн талаага айдап барчу. Иса андан "Атың ким?" деп сурады. "Түмөн" деди ал. Анткени анын ичине көп жин кирген эле. Алар Исадан "Бизди түпсүздүккө түшүрө көрбө" деп өтүнүштү. Ошол жерде тоонун боорунда чочколор жайылып жүргөн эле. Жиндер Исадан алардын ичине кирүүгө уруксат берүүсүн өтүнүштү. Иса аларга уруксат берди. Ошондо жиндер адамдын ичинен чыгып, чочколордун ичине киришти. Чочколор көлдү карай бет алып, тик жардан кулап чөгүп өлүштү. Муну көрүп турган чочко кайтаруучулар качып жөнөштү. Алар шаарларга жана айыл кыштактарга барып, болгон окуяны айтып беришти. Эмне болгонун көрүү үчүн уккандар Исага келишти. Алар ичинен жиндери чыккан кишинин акыл эсине келип, кийим кийип Исанын алдында отурганын көрүп, коркуп кетишти. Окуяны көргөндөр болсо аларга жин оорулуунун кантип айыкканын айтып беришти. Ошондо Гадара аймагынан келген бүт эл Исадан "Бизден кет" деп өтүндү. Анткени аларды чоң коркунуч баскан эле. Иса кайыкка түшүп кетип калды. Жиндерден кутулган адам Исадан "Сени менен бирге жүрөйүн" деп суранды. Бирок Иса ага "Үйүңө бар, Кудайдын сага эмне кылганын айтып бер" деп аны кетирип жиберди. Ал киши шаарларды кыдырып, Исанын эмне кылганын айтып жүрдү. Иса көлдүн берки өзүнө кайтып келгенде, аны эл тосуп чыкты. Анткени алар аны күтүп жатышкан эле. Ошол учурда Жайыр деген киши келди. Ал синагоганын башчысы эле. Исанын бутуна жыгылып, ал андан өзүнүн үйүнө кирүүсүн өтүндү. Анткени анын 12 жашар жалгыз кызы өлүм алдында жаткан. Ээрчиген элдин көптүгүнөн Иса кысылып бара жатты. Топ элдин арасында 12 жылдан бери кан кетип, азап чегип жүргөн бир аял бар эле. Болгон мүлкүн дарыгерлерге жумшаган ал аялды эч бир дарыгер айыктыра алган эмес. Аял арт жактан келип, Исанын кийиминин четине колун тийгизди. Ошол замат андан кан кетпей калды. Ошондо Иса "Мага ким колун тийгизди?" деди. Бардыгы "Мен эмесмин" дешкенден кийин Петр жана анын жанындагылар "Устат, эл сени тегеректеп кысып турса, мага ким колун тийгизди дейсиң?" дешти. Бирок Иса "Кимдир бирөө мага колун тийгизди, анткени мен өзүмдөн күч чыкканын сездим" деди. Аял болсо жашырынып кала албасын билип, калтырай басып келип Исанын бутуна жыгылды. Анан бүт элдин алдында ага эмне себептен колун тийгизгенин жана ошол замат айыгып калганын айтты. Иса ага "Коркпо кызым, сени ишенимиң куткарды. Тынчтык менен бара бер" деди. Ал ушинтип айтып жатканда синагога башчысынын үйүнө бирөө келип, "Кызың өлүп калды, устатты убара кылбай эле кой" деди. Иса муну укканда Жайырга "Коркпо, бирок ишен, ошондо кызың тирүү калат" деди. Иса үйгө келгенде Петр, Жакан, Жакып менен кыздын ата-энесинен башка эч кимдин үйгө кирүүсүнө уруксаат бербеди. Бардыгы кызды жоктоп, боздоп ыйлап жатышты. Иса аларга "Ыйлабагыла, кыз өлгөн жок, уктап жатат" деди. Кыздын өлгөнүн билген алар Исаны шылдыңдап күлүштү. Иса бардыгын сыртка чыгарып жиберди да кызды колунан кармап, "Кыз, ордуңан тур" деди.
Ошондо кыздын жаны өзүнө кайтып келди. Ал ошол замат ордунан турду. Иса кызга тамак берүүнү буйруду. Кыздын ата-энеси таң калды. Иса болсо аларга болгон окуя тууралуу эч кимге айтпоону буйруду. 22 бөлүм. Теемандык Элипаз мындай деп жооп берди. Адам Кудайга пайда келтире алмак беле? Акылдуу өзүнө пайда келтирет. Сенин адил болгонуңдан кудуреттүү Кудай кандай рахат алмак эле? Өз жолуңду таза сактаганыңдан ага кандай пайда? Ал сенден коркуп кетип, сени менен талашып тартышмак беле? Сени менен соттошмок беле? Чын эле сенин кыянаттыгың чоң болсо керек. Сенин мыйзамсыздыгыңа чек жок болсо керек. Чын эле сен эч нерсе бербей туруп, бир туугандарыңдан күрөө алсаң керек, аш жылаңачтардын кийимин сыйрып алсаң керек. Суусаганга суу бербесең керек, ачкага нан бербесең керек. Ал эми алдуу күчтүүгө жер берсең керек. Ал жерге мансабы чоң киши отурукташса керек. Жесирлерди эч нерсе бербей кетирсең керек, жетимдерди куру кол калтырсаң керек. Ошон үчүн туш тарабыңа тузак коюлду, сени күтүлбөгөн коркунуч басты. Же болбосо көзгө сайса көрүнгүс караңгылык каптады. Ташкындаган сел астында калдың. Кудай асмандан да жогоруда эмеспи? Тээ бийиктеги жылдыздарды карачы, алар канчалык бийик. Сен болсо Кудай эмнени билет? Ал караңгылыктан бизди көрүп соттой алмак беле? Булут анын пардаасы, ошондуктан ал эч нерсе көрбөйт. Асман мейкиндигинде гана жүрөт дейсиң. Сен чын эле байыркылардын жолун жолдоп жүрсөң керек. Ал жол менен мыйзамсыз адамдар жүрүшкөн. Алардын негизинин астын суу каптаганда алар мезгилсиз кырылышкан. Алар Кудайга бизден оолак бол дешкен. Алар кудуреттүү Кудай бизге эмне кыла алмак эле дешкен. Бирок алардын үйлөрүн ал мал мүлккө толтурду. Бирок мыйзамсыздардын кеңеши менден алыс болсун. Адилдер көрүп кубанышты. Такыба адам аларга душманыбыз кырылды. Алардан эмне калса ошону от жалмады деп күлдү. Кудайга жакында. Аны менен элдеш. Ушул аркылуу сага жакшылык келет. Анын оозунан чыккан мыйзамды кабыл ал. Анын сөздөрүн көкүрөгүңө түйүп ал. Эгерде кудуреттүү Кудайга кайрылсаң, анда кайра калууңа келесиң. Үйүңдү мыйзамсыздыктан арылтасың. Алтын сен үчүн топурактай, опир алтындары суудагы таштардай болуп калат. Кудуреттүү Кудай сенин алтының жана жаркыраган күмүшүң болот. Ошондо сен кудуреттүү Кудайдан кубаныч аласың. Кудайга башыңды көтөрөсүң, сыйынасың, үнүңдү угат. Сен да өз убадаларыңды орундатасың. Бир нерсени ниет кыласың, ал ниетиң ишке ашат, жолуңа жарык чачырайт. Кимдир бирөө кемсинтилгенде сен жогору көтөрүлүү дейсиң, ошондо ал көңүлү чөккөндү уткарат. Ал айыптуу адамды да куткарат. Ал адам сенин колуңдан тазалыгы менен куткарылат. 9 бөлүм. Мен эркин адам эмесминби? Мен элчи эмесминби? Мен Теңирибиз Иса Машаякты көргөн эмес белем? Теңир үчүн кылган эмгегимдин жемиши силер эмессиңерби? Башкалар үчүн элчи болбосом да, силер үчүн элчимин. Анткени менин Теңирдин элчиси экендигимди ырастаган мөөр силерсиңер. Мени айыптагандардын алдында мен ушуну айталам. Биздин жеп ичкенге укугубуз жокпу? Башка элчилер сыяктуу, ошондой эле Теңирибиздин бир туугандары жана Кейфа сыяктуу биз да үйлөнүп алып, аялыбызды жаныбызга алып жүрүүгө укугубуз жокпу? Барнаба экөөбүздүн эле иштебей коюуга укугубуз жокпу? Өз эсебинен кызмат өтөгөн аскер барбы? Жүзүм тиккен адам анын жемишинен жебей коймок беле? Мал баккан адам анын сүтүнөн ичпей коймок беле? Мен муну адамдык көз караш менен эле айтып жатамбы? Мыйзамда да ушундай айтылган жок беле? Мусанын мыйзамында эгин бастырып жаткан өгүзүңдүн оозун таңба деп жазылган. Кудай өгүздөр үчүн кам көрүп жатабы? Же биз үчүн кам көрүп жатабы? Албетте биз үчүн. Жер иштеткен адам үмүт менен иштетет. Эгин бастырган адам да өз үлүшүмдү алам деген үмүт менен бастырат. Биз силерге рухий нерсени септик. Эгерде силерден денеге керектүү нерсени жыйнап алсак, көптүк кылабы? Эгерде силердин араңарда кээ бирөөлөр ушундай укукка ээ болуп жатышса, биздин укугубуз жокпу? Бирок биз бул укукту пайдаланган жокпуз. Машаяктын жакшы кабарынын таратылышына кедерги болбош үчүн баарына чыдап жатабыз. Ыйык жайда кызмат кылгандар ыйык жайдан тамактанарын, курмандык чалынуучу жайда кызмат кылгандар өз үлүшүн курмандыктардан аларын билбейсиңерби? Теңирде жакшы кабар тараткандар жакшы кабар таратуунун эсебинен жашашсын деп буйруган. Бирок мен бул укуктардын бирин да пайдаланган жокмун. Азыр мен муну силерден бир нерсе алайын деп жазып жаткан жокмун. Кимдир бирөө мени ушул мактанычымдан ажыраткыча өлгөнүм артык. Жакшы кабар таратып жаткандыгым менен мактана албайм, анткени бул менин милдетим. Эгерде жакшы кабар таратпасам, мага кайгы. Эгерде
мен муну өз ыктыярым менен кылып жатсам, сыйлыгымды алам. Өзүмө тиешелүү милдет катары кылып жаткан болсом, анда мен өзүмө тапшырылган ишти гана аткарып жатам. Анда мен эмне үчүн сыйлык алам? Мен машаяк жөнүндөгү жакшы кабарды өз укугумдан пайдаланбай, кызмат акысыз тараткандыгым үчүн сыйлык алам. Мен эч кимдин кулу болбосом да, көптөрдүн машаякка ишенип калышы үчүн өзүмдү баарына кул кылдым. Машаякка ишенип калышы үчүн жүйүттөр үчүн жүйүт сыяктуу болдум. Мыйзам астында болбосом да, мыйзам астындагылардын машаякка ишенип калышы үчүн мыйзам астындагы адам сыяктуу болдум. Мыйзамды билсем да, мыйзамды билбегендердин машаякка ишенип калышы үчүн мыйзамды билбеген адам сыяктуу болдум. Бирок өзүм машаяктын мыйзамынын астындамын. Алсыздардын машаякка ишенип калышы үчүн алсыз адам сыяктуу болдум. Жок дегенде кээ бирөөлөрүн куткарып калыш үчүн бардыгы сыяктуу болдум. Жакшы кабарда үлүшүм болсун деп, ушунун баарын жакшы кабар үчүн кылып жатам. Жарышта баары чуркаганы менен бирөө гана байге аларын билесиңер. Ошондуктан байге алгыдай болуп чуркагыла. Жарышка катышуучулардын баары өздөрүн баардык жагынан тыйышат. Бирөөлөр жок боло турган таажы алуу үчүн ошентишет, ал эми биз соолубас таажы алуу үчүн ошентебиз. Ошондуктан мен максатсыз чуркап бара жаткан жокмун. Муштумум менен абаны ургулап жаткан жокмун. Бирок башкаларга насаат айтып жүрүп, өзүм жараксыз болуп калбашым үчүн денемди зордоп кулга айландырып жатам.